Ассаламу алейкум туугандар. Бул Адилхан Жантемир. Биз кыргыздын улуттук аспабы комуз деген аспапты кантип аппаратка кошобуз, анан кандай мындай бир жакшы, укулуктуу, таза үндү кантип чыгарабыз, ошол жөнүндө айтып берели. Бул музыканттын сахнасы деп коелу. Ушул жерде отуруп көптөгөн чыгармаларды чертебиз. Эми мына тепкенин жанына дагы бир кичинекей жыгаш жасап туруп, ошонун алдына микрофонду киргизип коебуз. Петличный микрофондун учу. Бул болсо Saramonic деген радио система, кадимки интервью учурунда колдонулган радио система. Бул жака кошобуз дагы. Бул жерде жыгаштын алдында микрофондун учу жөн эле кирип турат. Аны алып чыгып башка кылгыяк болобу же интервьюлу каалаган жерге колдоно берсек болот. Анан бул радио система бул станцияга үндү жиберет да, буну пультка кошобуз. Болду. Бияктан кичине эффекттерди кошуп туруп, анан чыгарманы чертип баштайбыз. Ошондо биз көптөн бери изденип жүргөн жакшы үн ушундай жагымдуу болуп, тунук болуп чыгып берет. Минусовканы мындай рабочий телефонунан коюп коебуз. Бул жакта Минусовканын каналы, бул комуздун каналы. Ушул нерсеге жетиш үчүн дагы канчалаган изденүү болду. Анан жыйынтыгы биз кадимки угуп жүргөн комуздун үнү. Эмке жолукканга чейин, ассаламу алейкум.